Кээде биз жашообузду өзгөрткүбүз келет. Жаңы башталыш, жаңы энергия, жаңы жашоо каалайбыз. Бирок канчалык аракет кылбайлы, кайра эле ошол эле ойлорго кайта беребиз. Эмне үчүн? Джо Диспенза айткандай, адамдын жашоосу биринчи мээсинде өзгөрөт. Эгер ички абалың өзгөрбөсө, сырткы жашооң дагы деле ошол бойдон кала берет. Бул видеодо Джо Диспензанын миңдеген адамдар колдонгон эки эң күчтүү техникасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул техникалардын максаты мээни, эмоцияны жана жашоону жаңы багытка өзгөртүү болуп эсептелет. Балким ушул видеодон кийин сен өзүңө таптакыр башкача карай баштайсың. Биринчи техника — жаңы өзүңдү элестетүү. Эмне үчүн бул техника иштейт? Джо Диспензанын айтымында, адамдардын көбү өткөн күндүн программасы менен жашайт. Эртең менен ойгонгондо эле ошол эле ойлор, кечеги эле тынчсыздануу, кечеги эле көйгөйлөр, кайра эле ошол эмоциялар. Эгер күн сайын бирдей ойлор кайталана берсе, мээ дагы ошол эле нейрон байланыштарын күчөтө берет. Башкача айтканда, сен жаңы жашоону каалап жатасың, бирок мээ эски адам бойдон калып жатат. Мына ошондуктан көп адамдар өзгөрүүнү кааласа дагы жашоосу эч качан өзгөрбөйт. Мээ элестетүүнү чындык же калп экенин билбейт. Аны чындык катары кабыл ала берет да, эмнени элестетсеңиз. Бул жерде эң кызыктуу нерсе башталат. Илимде мээ күчтүү эмоция менен жасалган элестетүүнү кээде чыныгы окуядай кабыл алары айтылат. Мисалы, эгер сен өзүңдү ишенимдүү, бактылуу, ийгиликтүү адам катары кайра-кайра элестетсең, мээ акырындап ошол абалга ылайык жаңы байланыштарды түзө баштайт. Джо Диспензанын негизги идеясы ушунда. Сен келечекти күтпө, алгач мээңе жаңы келечекти түз. Практика кандай жасалат? Бул техниканы эртең менен же уктаар алдында, уйкуга кетер алдында жасоо сунушталат. Анткени ошол учурда мээ тынч абалда болот. Биринчи кадам — тынч отуруу. Телефонду өчүрүп тынч жерге отур. Көзүңдү жум, терең дем ал, денеңди бош карма. Экинчи кадам — жаңы версияңды элестет. Өзүң каалаган адамды көз алдыңа элестет. Мисалы, эркин сүйлөгөн адам, өзүнө ишенген адам, бай жашоодо жүргөн адам, ден соолугу жакшы, бактылуу адам. Бирок жөн гана көрүү жетишсиз. Сен ошол адам болуп калгандай өзүңдү сезишиң керек. Үчүнчү кадам — бул эмоция. Диспензанын айтымында эң маанилүү нерсе эмоция. Анткени эмоция денеге сигнал берет. Эгерде сен жаңы жашоону сезбей туруп жөн эле ойлой берсең, организм ага ишенбейт. Бирок жүрөгүң менен сезсең, кубаныч, эркиндик, ишеним, толкундануу, сүйүү, шыктануу болсо, мээ жаңы абалды чындык катары кабыл ала баштайт. Эмне үчүн бул күчтүү? Көп адамдар келечекте бактылуу болом дешет. Бирок Диспензанын айтуусу боюнча, эгер сен азыр эле бактылуулукту сезе албасаң, келечек дагы өзгөрбөйт. Анткени сенин энергияң дагы эле эски абалда калып жатат. Ал эми жаңы эмоция, жаңы жашоонун башталышы. Жөнөкөй мисал. Мисалы, бир адам дайыма менде акча жетишпейт деп ойлонуп жүрөт. Ал ойлор коркуу жана тынчсыздануу менен коштолот. Дене ошол эмоцияга көнүп калган. Бирок адам күн сайын өзүнүн молчулукта жашап жаткандай сезе баштаса, акырындап ички абалы өзгөрөт. Ошол өзгөрүү кийин чечимдерге, аракеттерге жана жашоого таасир эте баштайт. Экинчи техникага өтөлү. Жогорку эмоция абалы. Эмне үчүн эмоциялар маанилүү? Джо Диспензанын айтымында, адамдын денеси өткөн эмоцияларга көз каранды болуп калат. Мисалы, стресс, таарыныч, коркуу, ачуулануу, тынчсыздануу. Ушуларды көп сезген адамдын организми ошол абалды кадимки нерсе катары кабыл алат. Айрым адамдар тынч жашап атса дагы кайра эле драма издеп калат. Эмнеге? Анткени дене эски химиялык абалды сагынат. Ошого көнүп калган.
денени жаңы эмоцияга көндүрүү, үйрөтүү. Ошондуктан диспензанын эң маанилүү кеңештеринин бири жаңы келечек үчүн жаңы эмоция керек дейт да. Эгер сен күн сайын ыраазычылык айтсаң, сүйүү, ишеним, кубаныч, тынчтыкты сезсең, организм акырындап жаңы абалга көнө баштайт. Джо Диспензанын медитацияларында эң көп колдонулган сезим бул ыраазычылык. Анткени адам чын жүрөктөн ыраазы болгондо организм бул жакшы нерсе менде бар деп кабылдайт. Ошондуктан ал эмоция абдан күчтүү сигнал болуп эсептелет. Практиканы кантип кылабыз? Биринчи кадам: тынч отурабыз. Колуңду жүрөгүңдүн тушуна койсоң дагы болот. Экинчи кадам: жай дем ал. Дем чыгар. Денеңди бошот. Үчүнчү кадам: жашооңдогу жакшы нерселерди эстегин. Кичинекей болсо дагы үй бүлө, балдарың, ден соолук, үйүң, тамак ашың, мүмкүнчүлүктөр. Ал эми төртүнчү кадам болсо ыраазычылыкты чын жүрөктөн сез. Жөн гана рахмат дебе, чындап сезүүгө аракет кыл, шүгүрдө. Ал эмне үчүн иштейт? Позитивдүү эмоциялар организмдеги стресс гормондорун азайтууга жардам бере алат. Адам тынч жана ыраазы абалда болгондо мээ башкача иштей баштайт. Организм эс алат, чыгармачылык көбөйөт, энергияңыз өзгөрөт. Диспензанын медитациялары дагы дал ушул принципке негизделген. Джо Диспензанын эң негизги идеясы мындай: сен жаңы жашоону түзүш үчүн биринчи өзүңдүн ички абалыңды өзгөртүшүң керек. Жаңы ойлор, жаңы эмоциялар, жаңы энергия. Анткени сен күн сайын ким болуп жашасаң, келечек дагы ошого жараша түзүлөт. Балким сен күткөн өзгөрүү сырттан келбейт. Балким сенин аң сезимиң өзгөргөн күнү башталат.